Президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен биз өзүбүздүн күчтөрүбүздү күчөтүп атабыз. Башында сиздер билесиздер 15 адам деп 15-тен 20 адамга чейин, кийин 67 куткаруучу по факту чыгышты. Бул биринчи партия менен. Кечеки күнү бизде 80 куткаруучу жана 78 боз үйдү жүктөдүк кечеки самолетко өзүнүн шаймандары менен. Бүгүн экинчи борт менен биз 34 куткаруучу жана 49 боз үйдү жүктөп баратабыз. Ошонун эле жанында өзүңүз көрүп аткандай биз машинелерибизди да жүктөп атабыз. Себеби дегенде ал жакта 170тен ашык адамды багыштын кичине бир кыйынчылыгы бар экен. Бул тамак ашып алып келүү жана өзүбүздүн куткаруучуларыбызды иштеген жерлерине жеткизүү. Ошо жактан дагы азыр ошо керектүүлүгү өзүбүздүн техникаларыбызды дагы салып атабыз. Эми Кудай буйрса, будан ары биз ошол жерден бир лагерь түзөбүз. Боз үйлөрдөн ошо лагерден бүт жабыркаган элдерди топтоп, керектүүлүчү жардамдарды көргөзүп, адам тышкары кече күнү биз мобильный госпиталь алып барганбыз. Минздравтан 5 адам бөлүп беришти. Ошо 5 адам менен реаниматолог, травматолог, психиатрлар болуп, өзүбүздүн фельдшерский группаларыбыз бар. Алар баары ушундай жабыркаган адамдарга жардам бергенге даяр. Эми сиздер билгендей, биздин куткаруучулардын жумушу аябай алдыда болуп атат. Түрк элибиз, түрк өкмөтү аябай жогору баалап атат биздин жумушубузду. Мына экинчи бортту мен баш болуп ушу баштап кетип атамын бортту. Өзүм барып көзөмөл кылып, өзүбүздүн куткаруучулардын базаларын, лагерлерин тактап, аерден штаб түзүп, Анкарадан дагы министр Сулейман Сойлу учуп келиптир. Аерден жолугушабыз, ушу биргелешип жумушту алып барабыз.